Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университет, Жалал Абад колледж, мугалим Минбаева Жайнагүл Анбаровна, студент Каримова Айдана Маратбековна. Группа БКМ контракт 418, предмет эне тилин окутуунун методикасы, өз алдынча иш. Саламатсыңарбы балдар? Күндөй болсун, айдай болсун, бүт жүзүбүз күлкүдө, ынтымакта күчүбүз деген ырсаптар аркылуу силерге шыктандыруу жана жагымдуу маанай тартуулайбыз. Азаматсыңар балдар? Келгиле балдар, бүгүнкү сабактын темасы фонетикалык материалдарды окутуу. План: биринчи жумшак жана каткалаң үнсүздөрдү окутуу, экинчи созулма үндүүлөрдү окутуу, үчүнчү йоттошкон тамгаларды окутуу. Фонетика илими эмне жөнүндө окутат? Үндүү табыштар деп эмнени айтабыз? Үнсүз табыштар деп эмнени айтабыз? Канча үндүү табыш бар? Келгиле балдар, ушул темадан ушул суроолорго жооп издеп көрөлү. Эреже: кыргыз тилинде жумшак үндүүлөр жана каткалаң үнсүздөр болуп экиге бөлүнөт. Жумшак үнсүздөр үн менен шыбыштын жардамы аркылуу жасалат, ал эми каткалаң үнсүздөр жалаң шыбыштын жардамы аркылуу жасалат. Келгиле балдар, көнүгүү иштейли. Үчүнчү көнүгүү: макалдардын маанисин чечмелеп, дептерибизге көчүрүп, жумшак жана каткалаң сөздөрдүн астын сызгыла. Агасын көрүп ине өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт. Жакшы болуу аста-аста, жаман болуш бир паста. Жакшыга жанаш, жаманга адаш. Келгиле балдар, ушул макалдарды чечмелеп астын сызалы. Үнсүз табыштардын бөлүнүшү: жумшак, каткалаң, аяң. Эки табыш менен айтылып, бир тамга менен жазылган тамгалар: я, йо, е, ю, е. Йо, е, ёлка. Жо 3 тамга 4 табыштан турат. Коён 4 тамга 5 табыштан турат. Салют 5 тамга 6 табыштан турат. Кыяк 4 тамга 5 табыштан турат. Келгиле балдар, суроо берем. Бул сүрөттө эмнени көрүп турасыңар? Ойлонобуз. Азаматсыңар балдар? Бул чие жана поезд. Жег 4 тамга 3 табыш. Бул суунун жеги. Сулуу 5 тамга 4 табыш. Бул сулуу жазуу, сулуу кыз, сулуу эне. Тапшырма: сөздөрдү тамга жана табыштарды ажыратып талдоо жүргүзөбүз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.